5 сотық жер аянтында жайгашкан ушул сиздер көрүп турган үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Ички сырткы ремонттору бардыгы толук түрдө бүткөн. Азыр бир катар сиздерге ичини дагы көрсөтөбүз. Бул жагында болсо навеси, склад бөлмөсү, сыртка жатканасы жайгашкан. Бул жагынан болсо подвалга түшсөңүздөр дагы болот туугандар. Көрдүңүздөр, үйүнүн астында бардык газондор эгилген. Бул жерден таза суусу дагы чыккан туугандар. Бул үй кайсыл жерде дегендер үчүн Ак Ордо 1 конуш болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Гагарина көчөсүнөн Каркыра көчөсү менен чыгып туруп эле кайра күнчыгышты көздөй Ак Дөөлөт көчөсүнө бурулуп 32 дарекке келесиздер туугандар. Анан өйдө тарабы Ахунбаева көчөсүнөн дагы Каркыра көчөсү менен түшүп келсеңиздер болот туугандар. Мынакей көрдүңүздөр, көчөлөрү дагы кенен, интернет сымдары бардыгы тартылган, ар бир столбада дагы көчөдө жарыктандыруулары орнотулган. Мынакей көчө тарабынан үйдүн көрүнүшү, сырткы заборлору дагы үйдүн сыртына подсвет болуп, ушундай жидки траверти менен кооздолгон. Кааласаңыздар, ушул жерди дагы жашылдандырып койсоңуздар болот туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар үйдүн ичине кирели. Баасы $225.000 кеми бар деди. Эгерде ушул үй кызык болсо, экрандагы номерлерге ээсине түз эле байланышыңыздар. Бул жагынан ушул калиткадан киребиз. Калиткадан киргенде эле ушундай үйдүн астына брусчатка басылган, эки тарабы ушундай жашылдандыруу аянтчасы, бул жагынан унаа киргизгени, чоң воротасы дагы коюлган. Ушул навестин узундугу 25 метр туугандар. Өтө сонун экен. Жүрүңүздөр, азыр үйдүн ичин бир катар көрсөтөбүз. Бул жагында кошумча курулуштарын сиздерге бир катар көрсөтөлү. Бул жерге чейин бир эки унааны токтотсоңуздар болот экен туугандар. Анан бул жагы болсо, жанагы сырткы очокторду курганы ыңгайлаштырылган. Бул жагына 3 очокту куруп алсаңыздар болот. Бул жер дагы кенен. Кааласаңыздар жанына бир чай ичип отурганы тапчан койсоңуздар дагы болот экен. Бул жагы болсо склад бөлмөсү туугандар. Мынакей бул жагына эми керексиз оокаттарды, майда чүйдө инструменттерди киргизип койсоңуздар болот. Андан бери бул жагы болсо, мынакей жуунуучу бөлмөсү дагы бар. Душ кабинга кылсаңыздар болот. Сырткы ажатканасы туугандар. Анан үйдүн артынан дагы 1-1,5 метрдей бош орундугу бар экен. Үйгө келе турган болсок туугандар, көрдүңүздөр, фундаменттери бийик, сырты жылууланып, мынакей. Сырты жылуулангандагы 1,5 кирпич менен салынган үй туугандар. Анан көрдүңүздөр, крышанын өстүрмөлөрүн дагы ушундай кооз кылып, тунике фон менен айлантырып, круговой кылып туруп жасаган. Көрдүңүздөр, мынакей. Фундаменттери бийик, бышкан кирпичтен салынган үй. Үйдүн размерин айта турган болсок, 12,5 14 размериндеги чоң үй туугандар. Эми бул жагындагы көрсөтөлү. Бул жагына келе турган болсок, подвалга түшөсүздөр. Бул жагынан мынакей. Подвалга түшкөн лестницалары дагы бардыгы жасалган. Анан подвалда ошол газ котелу дагы ошол тарапка орнотулган. Бул жерде коммуникациянын бардыгы центральный туугандар. Газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Мынакей лестницанын астына дагы бардык ушундай подсветка лампалары коюлган. Анан бул жагынан ушул стенага дагы жарыктандыруулар орнотулуп тур. Негизинен ушул үйгө жасалып келинген эшиктер бардыгы под заказ келген. Туугандар, мынакей кире бериш жайына эки четине ушундай айнек менен кооздолгон темир брон эшиги коюлуп тур туугандар. Бул тарапка кире турган болсок, киргенде эле бул жагында бой күзгүсү бар экен. Мунун астына чакан кылып, столчик кылып, астын патинка сала турган томпушкаларды кылып койсоңуздар болот экен. Бул жагынан гардеробный шкафты орнотосуздар. Анан ушул пут чечме жайынын асты болсо туугандар, теплый полу бар. Үйгө кире турган болсо, кире бериш жайына ушундай эки канаттуу эшик коюлган. Киргенде эле ушундай узун, кенен болгон коридор, оң тарапта болсо холл туугандар. Мынакей. Көрдүңүздөр, бул жагынан чоң пластик терезеси коюлган. Анан бул тарабында ТВ зонасы, үйдүн ремонтун көрдүңүздөр, өтө сонун. Потолоктору бийик, жараштуу люстралар коюлуп, анан айлана четине бардык кичи лампалары дагы орнотулган. Анан вытышкалары дагы бар үйдө туугандар. Мынакей, бардык полдору ушундай ламинат полдо. Бул жагына кире турган болсок, бул жагына дагы эки канаттуу эшик коюлуп тур. Бул жагы кенен болгон зал бөлмөсү туугандар. Стеналарга дагы жарыктандыруулар орнотулган, чоң панорамный терезе, көрдүңүздөр, люстралары дагы заманбап жараштуу люстралар. Анан бул тарабы ТВ зонасы ушундай туугандар. Келип эле өзүңүздөр мебелдерди алып келип, бытовой техникаларды алып келип эле кирип жашасаңыздар болот экен. Өзүңүздөр жаңы үй салып бүтүргөндөй жашайсыздар да. Анан бул жагы болсо ашкана бөлмөсү экен. Фартуктары бардыгы тагылган. Бул жерге ашкана эмеректерин орнотосуздар. Бул жагына бир угловой кылып туруп чай иче турган стулдарды коюп койсоңуздар болот. Күнбатыш тарабынан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары, потолоктун жасалгасын көрдүңүздөр, өтө сонун. Андан бери бул жагына
кире турган болсок, бул жак жагы бир детский бөлмө болот экен. Күнчыгыш тарабынан терезеси коюлган, кичи лампалары, люстралары, анан кийин жылытуу батарейкалары бардыгы коюлган. Мынакей. Анан бул жак тарабы болсо, мына ата-энелер уктоочу бөлмө болот экен. Бул жагы ТВ зонасы, күнбатыш тарабынан терезеси коюлган, чоң жылытуу батарейкалары орнотулган, обойлору дагы бардыгы заманбап, көзгө жагымдуу болгон сонун обойлор жармаштырылып тур тугандар. Мынакей, люстрасы, кичи лампалары бар. Негизинен ар бир бөлмөгө вытышкалар коюлуп тур тугандар. Бул жак жагы болсо дагы бир бөлмө. Кыздардын бөлмөсү кылып койсоңуздар болот экен. Бул жагында ремонтторун көрдүңүздөр, бардыгы ушундай серый цветте, эшиктеринен бери бири-бирине по цвет болуп ремонттолгон тугандар. Күнчыгыш тарабынан терезеси, жылытуу батарейкалар, анан жалпысынан үйдүн полдору ушул ламинат полдон, анан потолоктору бийик, сонун жасалып тур тугандар. Бул жагы жуунуучу бөлмөсү, 100% кафель басылган, душ кабинкасы, унитазы, раковина, күзгүсү көрдүңүздөр, өтө сонун. Мынакей тугандар. Ушундай. Ушул сиздер көргөн үй. Мынакей ремонттор көрдүңүздөр, эшиктери, доборлору менен бардыгы под заказ жасалып келген тугандар. Жакшы жери бардык коммуникациялары центральный, газ, канализация, суу, свет бар тугандар. Анан документтери так, кызыл китеп, тех паспорттору бардыгы бар. Баасын $225,000 кеми бар деп койду. Эгерде ушул үй жаккан болсо, экрандагы номерлерге байланышсаңыздар, түз эле ээсине байланышкан болосуздар тугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан ушундай сонун ремонту менен чоң үй издеген дос туган тааныштарыңыздар болсо, ушул видеону жиберип коюңуздар. Ассаламу алейкум.